Dayarsыңарбы? Daярбыз, Садыр Нуркожоевич, сиздин тапшырмаңыз менен бүгүн мен менен чогуу өзгөчө кырдаал министринин орун басары Мамбетов Алмаз жана бердеги жетекчилер менен обул прокурор Аттокурул Алтынбек, начальник УВД Асаналиев Сапар Тилекович, анан Минкуш айылынын тургундары. Азыр тиги калдыктын ордуна барып өлчөгүчтөр менен урандын радиациясынын деңгээлин өлчөп келишти. Бардыгы нормада. Уран калдыктары боюнча билесиздер, мына Ысык көлдө бирөө бар эле, анан немеде бирөө бар, Минкушта. Экөөнү тең бүттүк, МЧС бүттүкпү? Эми түштүккө өтүп атабыз. Түштүктө дагы уран калдыктары көп. Анан эң эмеси баягы өкүнүчтүүсү, баягы СССР мезгилинде ошол айылдар иче турган суулардын жээги, же болбосо айылдар жашаган үстүнүн бир сайдын үстүнө кылып салган экен да баягы немелерди. Хвостохранилищелерди. Анан биз азыр айтып, Росатом менен сүйлөшүп, Россиядан суранып, силер эми бөлүп бергиле, силер эми Союздун диги правоприемнигисиңер да бергиле деп, азыр канча 2,5 миллиард сом бөлүп бериштиби, рубль? 2 миллиард 141 миллион бөлүп берип, эми ошол калдык сактоочу жайларды баягы коркунучсуз жерлерге көчүрүп атабыз да. Коркунучтуу жерден коркунучсуз жерлерге көчүрүп, жабабыз, ошо менен уран дегенди унутабыз да. Азыр эми түштүккө өтүшөт булар. Быйыл эмени бүттү диге Минкушто. Бираз жумуштар калды болуш керек эле, бираз жумуштар. Минкуш боюнча апрель айына чейин созулду. Аерде дагы кошумча иштер ашылып келиптир. Трубаны ачсак, трубанын алдында дагы 9 метр тереңдикте берки кара калдыктар чыга баштады. Ошого апрелге чейин создук. Росатом менен сүйлөшүп. Жакынкы келечекте кыскасын айтканда уран калдыктары деген болбойт бизде. Кыргызстан уран калдыктарысыз мамлекетке айланат.